Assalamu alaikum жігіттер. Бүгін мен сіздерге өзгөчө бір сфераны жөнүндө сөз кылабыз. Атайын Мирбек байкебиз конокко келген. Мирбек байкебиз 24 вольтто азыркы учурда иштеп, действующий мастер мындай айтканда көп жылдык тажрыйбасы бар. Кошумча кыргыз тилинде ошол 24 вольтту кантип оңдойбуз, кантип тейлейбиз, кантип ошол менен бизнес кылабыз. Айтор 24 сферасында эң алгачкы кыргызча контент тартып жүргөн байкелерибиздин бири. Көп адамдар публикада көрүп жүрөт. Атайын байкебизди чакырдык, атайын убакыт бөлүп келгениңизге сизге рахмат байке. Эми байкебизди эң эле алгач көбүнө кызык болсо керек. Бул байкебиз өзү менен таанышып алайлы, андан кийин ушул кесипке кантип кирип калган, ошо менен акырындап толук сурап беришке аракет кылгам. Андыкча видеонун аягына чейин көрөбүз. 24 вольт айдаган же ушул машинага кызыккан баардыгына жиберип коебуз. Антан байке, өзүңүз атыңыз ким, кайсыл жерден болосуз, канча жаштасыз? Менин атым Мирбек, 39 жаштамын. Өзүм Миңкуш болом, Жумгал районунан, Нарын областынан. Жакшы. Нарындан болосуз? Нарын. Байке, мындай баарына эле кызык болот да. Канча жыл болду ушул иште иштегениңизге? Анан кандай себептер болуп ушул ишке кирип калдыңыз? Бул 20 жылдай болуп калды. Бул 24 вольт менен өзүм эле ошо 24 менен баштагам. Ошол 20 жылдай болду. Эмне себеп болуп ушул кесипке кирип калдыңыз? Эмнеси түрткү болду сизге? Менин атам өзү телемастер. Ошо кичинекей кездер 8-9 класста ламповый телевизорлорду оңдочу эле. Анан бага түрткү болду. Анан кара кечеге биринчи эле ошол окууну бүтөрүп менен эле жумушка киргем да. Ошол жерде БелАЗ, КамАЗ, КРАЗ, экскаваторлорду ошо 24 ошол башында эле ошол кара кечеге иштегенде көп нерсе үйрөнүп ошол жерде иштеген тажрыйба болду да. Мындай айтканда иштеп жүрүп башталганча кандай? Же окууну бүткөндө эле телемастердикин окудук. Окуганда мастер по ремонту компьютер техниканы окудук. Биздин убакта Windows 95, 98 деген элде компьютер жок эле да. Бирок схема окуганды билген себебинен эми ал убакта жумуш тандоо деген жок болчу да билет. Анан кара кечеде ошондо электрик болуп иштейсиң деди, иштейм деп киргенде мен үчүн телевизордун схемасын окуп атканда схема өзү грузовойлор оңой экен да өзү. КамАЗ схемасы, ошол экскаваторлор мен үчүн аябай оңой болду да, мындай айтканда. Ошон үчүн өздөштүрүп ошол менен иштеп келатабыз да. Эми бул азыркы күндө бул 24 вольт боюнча окуткан атайын окуу жайлар барбы, жокпу? Өзү негизи жок да, эми 24 Кыргызстанда жок, мен билгенде. Кыргызстанда жок. Кыргызстанда жок. Кандай деп ойлойсуз ушул кесипте иштеп аткан катары? Эми ушул кесип кандай келечеги барбы? Андан кийин азыркы учурда Кыргызстандагы ролу кандай болуп атат? Ушул кесипте иштегендер, мастерлер жетиштүү элеби же кандай деңгээлде? Же эгер мастерлер бар болсо, алардын уровени кандай деп ойлойсуз? Бизде жакшы билгендер дагы бар, бирок баягы бул кесипте специалисттер аз да. Бирок оңой да бул, оңдончу. Анан болгон выездке эле чыгыш керек да, болгончу мындай айтканда. Анан жумалап очередке турушат да. Азыр мисалы любой эле Лалапова же болсо бир карап грузовой мастер деп чакырсаң, бир жума, бир ай мындай вперед, мисалы 2 айга вперед жумуш алып алышат да. Ошон үчүн бул жерде мындай ниша мындай айтканда аябай эле жок десек болот да. Специалисттер мындай аз да, аябай элечи. Жетишсиз да. Анан эми сиз ушу көп жылдан бери уже иштеп келатасыз, күндө ушул нерсени көрөбүз. Эми ошол жаштарга сиздин кесибиңизге кызыгып, ушуну баштай албай жүргөн болсо, сиз эмнеден баштаганды совет бересиз? Биринчи окуш керек. Мисалы бул эл аман келгиле, мага келгиле. Эми азыр деген информация оңой да, көп. Өзгөчө легко, мисалы грузовой жана экскаватордуку оңой өзүчү. Схемалары да оңой.
Ал жерде мисалы экскаваторларда эми 24 вольт болгон чип ключ деген жок чынын айтканда. Ал жерде баягы эле мындай айтканда трактордикинде эле да баягы бизге оор көрүнөт. Болгону бул жерде приоритетный бар да, мисалы бир экскаватор бузулса 10 хоо жөнүндө жумушсуз туруп калат да. Ошон үчүн баягы экскаватордуку оңойрок да мындай. Анан акчасы да жакшы да мындай айтканда. Анан окуган азыр бүт информациялар жеңил азырчы мындай айтканда. Анан бирок баары орусча болгон үчүн может кээ бирөөнө түшүнүксүз болуп атат, бирок ошон үчүн биз баягы кыргызча окутабыз да, баягы түшүнүктүү болуп өзүбүздүн тажрыйбабызды мындай айтканда бөлүшөлү деп. Ошол себептен ачып атабыз да баягы 24 вольтту. Биринчи эң алгач окуш керек. Окуш керек. Андан кийин практикага кетиш. Практика. Эми ал уже өмүр бою опыт. Эми билбегендерге айта кетели, байкебиз азыркы учурда фирмаларда иштейт, атайын баягы не деп коет, көбүнчө 24 страховка менен иштейт, мисалы страховкага туруп беришет. Баягы азыр байкебиз айтып кеткендей эле, бир машина бузулса артында жумуш токтоп калбаш үчүн атайын күчтүү мастерлерди фирмалар жалдап иштетет да. Бош убакта ал жакта өзүнүн жеке бизнес Айтор бул байкебиз азыр 24 боюнча ошол бардыгын прозрачный кылып көрсөтүп атат. Ким 24кө кызыкса, эч ойлонбостон эле ошол Мирбек байкеге кайрылсаңар болот. Кандай, эмне, бул мындай да, устачылыкта мисалы мен өзүм уста катары айта кетейин. Устачылыкты үйрөнүп алсаң эле иш боло бербейт да. Бунун баягы бир күнү күйүп кетет, бир күнү сынып калат, бир күнү Айтор толтура убакыт уттурат. Ошентип байкебиз 20 жыл өмүрүн кетирип, ар кыл практикалар топтоп, эми ошол жаңы үйрөнөм дегендерге мындай ямаларды көрсөтүп, кайсыл жерде суу, кайсыл жерде подъем, ысык музагын мындай бат эле үйрөтүп кое турган, мындай айтканда, ошол бизнес сфераны мындай айтканда, жалпак тил менен айтканда, ачык эле, айкын эле мына теп-текин үйрөтүп атат. Кимге кызык болсо, келип байкенин өзү менен сүйлөшүп, алдына келип, жүрүп, көптөгөн аз балдарды окутуп жүрөт. Мен өзүм ушу байкени тааныган катары айтып коеюн. Себеби байке өзү айтса дагы мактангандай болуп калат да. Мен бул негизи интервьюда максат азыр толтура 12 вольт окутат, бирок 24 жок. Эмнеге 24тө адамдарда интерес жок. Өзү чын айтканда 24 чем 12ге караганда жумуш көп кылат. Мисалы 12 вольт машинаны жумушка айдабай такси менен кетип калса болот да. Бирок бир карьерди же болбосо бир фураны бир жерге токтотуп коюп, атайын кетпейт. Мындай айтканда, грузовой спецтехникалар эч качан иштебей турбайт. Жаз, кыш, күз, Айтор кандай гана убакыт болсо дагы, эмне гана болсо дагы алар дайыма иштеп турат. Алар специалисттерге муктаж, дайыма. Кайсыл жерде түндө 10-до, 12-де болбосун, Айтор любой время. Ошондуктан бул кесипке кызыксаңар, ушул байкеге келгиле. Лично мени атыман келсеңер да скидка болот. Тарабы байке? Иншалла. Ушул байкеге келесиңер, үйрөнөсүңөр. Эми байке мен 24 жакшы түшүнбөйм негизи өзүм. Азыр ушул байке өзү түшүндүрүп берсе, мисалы эң алгач канча ай окуйт, канча сомго инструмент алат, анан канча жыл иштегенден кийин плюска чыгып кетет. Ошол тууралуу мындай атайын кызыккандар көрөт да бунучу. Өзүңүз бир майда чайнап түшүндүрүп берсеңиз. Өзү 3 ай окуйт. 3 ай. Окуйт. 3 ай окуйт. 3 айдан кийин эле баягы уже выездтерге чыга берсе болот да. Бул эч коркпой эле өзү негизи хоолор деле бузобой, маселен бизде хоол көп да. Ал деле андай деле легковой машинадан да жеңил да аслында. Мындай схемалар бүт интернет булактарында деле бар. Биз баягы схема окуган, үйрөнүп алгандай. Анан негизи биз дагы жана көбүнчө жана фирмалардын дагы балдарын окутабыз. Эгерде кээде баягы фирмаларга айтам да. Специалисттер жок, жетишпейт, баягы айлап күтөт, ал келем дейт, келбейм дейт. Анан лучше мисалы 5 жана механиктерин баягы келип окутуп койсо, бир бала уже электричестводон деп көбүнчө фирма ушундай болду да. Мисалы 2 жыл мурун жана Лигонг деген фирма спецтехникалар жана саткан. Ал жерден 4 баласын окуп
кетти да. Эми алар үчүн кичине мындай программаны кичине азайтасың, 1 айлык эрте бир 10 күндүк курс болуп калат. 2-4 баласын мындай окутуп кетирет. Ушундай фирмалар ушундай подход менен. А эгерде сиздер индивидуальный деп келсе, ал уже 3 ай жетиштүү да. А эгерде машинасы болсо кайра жеңил да, өзүнүн машинасы менен барып, анткени талаада да постоянночу барып эле оңдоп, эч бул эки койдон да жеңил да өзүчү. Спецтехника өзү жеңил. Эки койдон дагы, грузовойдо мындай эки койго мисалы яма керек, подъемник керек болуп калат да. А грузовойдун бир жеңили кайсы жерден кирип аласың да, мындай талаадан эле жасап кете бересиң. Анан бир жакшы жери мисалы эки койдугу бузулуп калса, мындай бир немеси бар, сен ага такси болуп калсаң да кээде чогуу барып келе запчасть ошондой чыгат да. А грузовойдукун барсаң, уже телефон чалып койсоң, ушу карантинден байкадым да уже. Грузовой машинасы бар адамдын жеңил машинасы бар да. Өзү барат, түндө магазинди ачтырат. Кыскасы баягы чоң акча менен иштегендер да аларчы. Баягы товары жолдо калбаш керек, кетиш керек да. Ошон үчүн бул жерде эч кандай оорчулугу деле жок. Мындай главное окуп, аракет кылыш керек. Болду, иштеш керек да. Ошондо 3 ай окуп чыкты. Канча убакытта бир плюска чыгып баштайт? Өзү азыр жакында эле мисалы бир бала келип окуп атты, уже 1,5 ай болду окуп атканначы. Уже эле выездке чыгып атты, плюс анан ушундай бир проект болуп калды жакындачы, Кумтөргө самосвалдарга жана видеокамера регистратор коюш керек. Анан мен Камацу деген сервис фирмалар менен иштешем да, алардын экскаваторун иши. Анан ошол фирмага өздөрү сурап калды, бул учениңе бирди бербейсиңби, биз жетишпей атабыз дегенде, тиги баланы мындай чыкканда, мына ушул бала силерге уже 1,5 айдан эле ал Камацу сервиске жумушка кирип алды десем болот да. Уже азыр медосмотр өтүп, данный момент Кумтөрдө капиталкада турган самосвалдарга видео регистраторлорду коюп атат да. Бул мындай чыкканда аябай эле жетиш, мындай аракет кылгандарга бат эле да, өзүңөн да. Кээ бирөө 1 айдын ичинде эле уже акча таба баштайт да. Анткени бул жерде аракет кылган адам болгон немесин жумшайт экен да. Ошон үчүн 3 ай эми кээде болуп калат, 4 ай 5 ай, мисалы бир случай болду ушундай. Бир дунган баланы окутуп калдым. Швейниде иштешкен, мурда Швейниде, анан 6 айдай жүрдү да кыскасы жанында. Бирок азыр ал бала ЛКУ центрде мындай чыкканда номер 1 специалисти да, грузовой боюнча. Жалпы саркырк менен кыскасы мындай неме болот, результатчы. Мындай эмнегеден өзүңөн аракет кылсаң да. А так эң максимум ошо болду, 6 ай жүрүп калдым. Эмнегеден 3 айдан кийин башка столорго тияка аны жүрүм, бирок 6 айдан кийин ал уже плюска чыкты да. Бирок основной мына 1,5 ай, мына жакында эле ошол бала уже 1,5 айдан эле уже результатта да, аракет да. Жарым жылда жакшы результат кылып баштайт. Жарым жылда уже мындай чыкканда күнүгө бир 3000-4000 тапса болот да. Эми баягы эң эле кызыкса суроолордун бири да. Канча инструментке канча акча кетет? Эми мынакей деп, чу деп баштаганда эле канча акча кетет? Эми азыр грузовойго эми жанагы Циндиак 2-ны деле алып алса болот. Эми 25 000 сом, примерно 25 000 сом. Ага адаптер 24. Эми 2 000 сом кетет да, 26. И форсе набор ключ болду. Мындай чыкканда 50 000 да, средний 50 000. Для начала мындай конкретно акчага чыкканга 50 000 сом жетиштүү да. 50 000 менен ошо инструмент менен баштап кетсе болот. Баштап кетсе болот. Негизи эми бул жерде азыр новичоктор көрүп атат. Эми ал действующий мастерлер бар да. Эми ушул действующий мастерлерге мисалы уже ошол баягы 50 000 сомдук прибор менен иштеп жүрөт. Эми булар баягы уже программалашып, платаларды баягынтип $1000 аппараттар сатып албайды. Эбулар сатып албай, өзү ремонт кылып, ошол баардык нерсени өзү жасай турган деңгээлге чыгыш үчүн сиздин оюңузча көрүп эле жүрөсүз да. Канча акча кетет? Мисалы мындай айтканда профессиональный 24 вольтко. Орточо эсеп. Орточо эсеп менен бир жарым миллион кетип калат.
Эми бул деген эми баягы $10.000 эбулар жасаш үчүн кымбат буюмдарды. Бул Курсойдо баягы Жалтес деген бар. Ал эми уже профессиональный уровеньге өткөндө ал уже мультимарочный деле ошол эң болгон. Профессиональный кетиш үчүн мисалы БГА процессорларды жакшы сен профессионально пай этем десең, анын жакшы пайыныгы өзү эле $600.000. Бирок ошол эки менен эле 40.000, то есть 600.000 турат да рубль. 40.000 где-то ушундай бир 50.000 сомдук пайдыктер менен деле иштебиз болот. Өзүңдүн колуң баягы пай этетиңе жараша да. Мындайча айтканда. Негизи аппаратка канча коросоң кете берет деген. Канчалык вложение кылсаң, ошончолук көбүрөөк сумма кете берет. Бирок ошол аппаратка жараша жумуш болот. Жумуш болот. Ошого жараша өсүү болот. Өсүү болот. Анткени жарым жылда иштей баштагандан жана инструментти алып выездтерге чыга баштаганда ал түшүнө баштайт да. Бул мага жетишсиз экен, анткени көп акчага болот. Анан ошо выездге эле чыккан акчаны эле тияка вложение кыла берет. Анан өзү билинбей эле жана акчалар баягы постепенно болот да. Бирок для начала ошол 50.000 жетиштүү. Анткени мен ушундай автоэлектриктерди билем. 2-3 жылдан бери эле дагы эле ошол инструменттер менен иштеп эле көп эле акча табып атат да. Баягы неме ошол эле баягы инструмент менен эле иштеп жүрүшөт да. Баягы өзүңөн да баягы мен мунуларды кылышым керек десең, анда ошолорго жараша инструмент акча да. Болгон эле ошол. Бирок мында айына бир $1.000, $2.000 чейин десең, ошол инструмент менен эле тапса болот. Ошол акчанычы мындай айтканда. Анан окуу жайыңыз бар, өзү жеке окуу жайыңыз бар. Офлайн окутасыз, онлайн окутасыз. Эми ошол окууңуз тууралуу бир аз айта кетсеңиз. Биринчи мисалы эмне себеп болду сиз окута баштадыңыз? Бул биринчи суроо. Экинчи суроо, сиздин окууңуз кандай тартипте жүрөт? Кандай окутасыз? Графиктер кандай? Балдарга кандай шарттар бар? Мисалы эми көбүнчө эле мындай городской балдар окубайт да, мисалы. Биз эми в основном биздики айыл жерге да турабы, биз Кыргызстан тоолуу, бүт жерде эле ошол айылда балдар келсе, шарттар барбы, биякта жашап, айтор ошондой же бирөө жаш баласын жөнөтөм десе, атайын анын көзөмөлдө окуп бергенге шарттарыңыз барбы, ошол тууралуу толук маалымат берип койсоңуз. Эмне себептен сабак башталып берип калдыңыз, анан кийин ошол окуучуларга түзүлгөн шарттар кандай? Ошол эмне себептен сабак бул көбүнчө жана фирмаларда иштей бересиң да. Анан ал жерге бир жаңы балдар келип калат, эчтеке өлбөйт. Анан ошону айтабай. Баягы бизде мусулман болгондон өзүң билгенди баягы бирөөгө өзүң билген жакшылыкка, каалаган жакшылыкты бирөөгө жакшылык кылбайын, толук мусулман эмеспиз да. Ошондо кел үйрөтөйүн деп, анан ошондо баягы кызыгуу бар, баягы мындайча айтканда бирөөнү үйрөтүп, анан көбүнчө баягы туугандар, балдардын тааныштары алып келет, анан ошондон баягы ошентип окутканда неме мындайча айтканда окуу башталып кетти. Окуу процесси баягы анын өзү бир методика мындайча айтканда баягы иштелип калат экен да. Баягы эми опыт көп. Ар кыл тармактан түшүндүрүп берет, мисалдар келтирип, эми ал өзү келе берет экен. Ал сиз эми сизге келип окуйм деп калган балдарга ошо кандай шарттар бар? Квартира маселеси кандай? Канча ай окуйт? Кандай график менен окушат? Ошолор тууралуу бир аз. Бизде эми азыр болсо эми онлайн окутканда, мисалы онлайн программа бир жылда 2 жолу онлайн окутканда. Анан ошондо онлайн окуганда 3 күнгө эле келишет да, баягы 3 ай окуйт. 3 ай окугандан кийин онлайнда 3 күн практикада. Анан меники ошол окуу жайымдын үстүңкү ташында баягы кичинекей жерин жатакана алып койгом да. Мен 2ден 3дөн баягы 4дөн 5 келсе, 5 баягы ошол жака жаткызып эле 3 күн окутуп, баягы практикадан баягы теоретический окуганды практика жүзүндө элечи. А вот индивидуальный баягы окуганда жакынкы жерден эле квартира өздөрү алып атышат да, анткени баягы стоого жакын. Анан бизде деген бул профессияда баягы идеальный условия болбойт экен да. Баягы анан эртең менен саат 9-та какстык стоого келгенде бирке теориядан баягы биринчи ай, экинчи ай баягы техника безопасность деген ошолорду бүт отуруп, анан жаныма алып кетмей стодон, анан выезддерде, фирмаларда ушундай да, мындайча айтканда жаныма выездде жүрмөйт да постоянно алып.
Анан кээде болуп калат, кечке калып каласың ушундай. Бул сферада баягы эми ошол эми бир минусу ушул баягы основном талааламай да. Ошол да. А так азыр пока жок, бирок жакынкы квартираларга баягы эгерде 2-3 бала келсе, заранее мен мисалы квартираны алып кое алам да баягы. Занимать этипчи, мындай депчи. Эгер квартира маселе болсо аны деле таап берем дең, Ошондо болсо проблема жок калды. Ошо жаштар региондо ким окуйм деп, Бишкекте таанышым жок деп квартира маселе болуп же ушундай болуп аткан болсо, байкем айтат, өзү квартираны таап керек болсо ошонго жардам берейин деп атат. Келип окуңуздар 24. Кайра эле айта кетем, бул келечеги өтө кенен. Бул мындан нары өнүгөт, бирок жок болбойт. Эми азыр көп адамдар реклама тартып жүрөт. Мына мен 24-түн моторун кылам, мен мынакей ебусун жасайм, прошивка кылам деп миңдеген рекламалар жүрөт, бирок ичинде кел мына мен сени окутайын деген кыргызча рекламалар жок. Мына ушул байкебиз эң алгачкылардан баштап азыркы күндө действующий ошол окутуп жүргөн кези. Ошондуктан биз атайын ушул кишиден интервью алып атабыз. Туугандар, мындай мүмкүнчүлүктү пайдаланып калыш керек. Мисалы эми бүгүн барбыз, эртең жок, Кудай билет да. Мисалы азыр биз окутуп атабыз, бирок бар нерсени дароо реакция кылып, кандайдыр бир кызыгып жүрөбүз, көптөн бери издеп жүрөбүз. Мына таптыңыз да мисалы, бирок ошондо өзүнүн ишиңизди токтото салып туруп эле дароо келип туруп, азыр эми өтүп канча ай окутат? 3 ай. 3 ай. Мектепте биз 11 жыл окудук. Таблицаны билбегендер бар да, 11 жыл окудук. Бул 3 ай деген 3 айда сиз өмүр бою ошол менен тирлик кыла турган кесипти үйрөнсөңүз болот. Андыктан бул өтө чоң мүмкүнчүлүк. Келиңиздер, пайдаланып калыңыздар. Дагы бир плюс жери, мен мындай байке өзү толук айтпай кетти, мен айтып коеюн. Эгерде силер 24 вольтту байкеден үйрөнсөңөр, кандай оңдойсуңар үйрөтөт, кандай инструмент алыш керек. Андан кийин керек болсо байкеде толтура фирмалар, тааныштар бар. Бул байкеден постоянно действующий мастер болуп эл таанып калган үчүн сурайт. Учениктериң бир дагы айтып кетпедиби? Жумуш орундарына жардам берет. Анан кийин кайсыл программалар менен иштеш керек, айтор толук форматта, мындай айтканда 24 вольт эмес. Я так понимаю, ошол бизнес кылыш туурабы? Space техника менен бизнес кылышты үйрөтүп коет. Мындай айтканда, биз баягы бузулганда оңдош эмес, туугандар. Именно бузулганга жеткирбей тейлеш, байке. Жеткирбей тейлеп, айсынысы качан иште, канча убакыт алмашат, айтор детально, как мындай айтканда, завод деп коет го. Эмне себептен? Адам бир нерсени кыла бергенде, мен бул байкенин ордуна сүйлөп атканыма жаман көрбөйсүңөр, себеби байкени жакшы тааныйм. Чогулуп, дайыма иштешебиз, катташабыз, ким эмне кылып жүрөт, себеби байке азыр интервью көптөн бери бербей, мындай толук мындай мактангандай болуп калат да, туурабы? Байке өзү айтса мактангандай болуп калат. Мен толук жеткирип коятам. 24 бул 12ден бир аз айырмасы бар. 12 бир аз башкачараак, 24 башкачараак. Мисалы 12 мен 10 жыл болду иштегениме, бирок мен 24төн лампочкасын да түшүндүрүп бере албайм. Ошон үчүн ким 24 боюнча кызыкса, коркпой нетпей эле баштаңыздар. Мына байке жардам берет. Керек болсо келе албайм десеңер, онлайн сабактарын алып, окуп, главный туугандар, кызыккан нерсеңер түгүнө жетиңиздер. Бир ийгиликке жетиш үчүн бир аз курбанчылык болот, бир аз курбанчылыктын артында анан кийин ийгиликтер жарала берет. Эми байке ушул эң бир маанилүү нерселердин бири да. Жаштар бар азыр. Коркот. Баштайын десе акчасы жок, таанышы жок. Кандай совет бересиз? Эмнеден баштасын, эмне кылсын? Өзүңүздүн оюңузду айта кетиң. Жаңы ушу ишке кызыгып, бирок баштай албай жүрөт. Азыр эми онлайн жаңы баштаганда өзү не буржу койдурчу. Мисалы көбүнчөсүн эми кээ бир советтер биринчи онлайн окуп көргүлө дейм да, баягы кээ бир эми не болот дейм, алып кете аламбы депчи. Анан онлайн окуп көрөт да, анан онлайн окугандан кийин все, мен баягы
өзүм жетти дейт да ошондой. Үйрөнүп жана аракет кылгандар болсо ал албетте баягы бизде азыр жардам берип үйрөнөм десе, баягы аракет кылгандар болсо жардам беребиз да. Эми баягы мындайча айтканда баягы үйрөнөм деген адамга кантип баягы биз мындай өзү эле билинет да, баягы мындай аракет кылгандарга биз мындайча айтканда заабыз да. Анан эми кандай десем эми көп эле да мындайча айтканда возможность азырчы. Мындайча айтканда базалар деле бар негизичи. Анан эми бизге келсе үйрөтөбүз бар аракет. Туугандар түшүнүңүздөр да. Эч кандай ишиңерди таштабай эле, кылып аткан ишиңерди таштабай эле биринчи онлайн сабакты окуп көргүлө дейт. Эгер онлайн сабак жагып, өзүңөргө баягы самоуверенность жетип аткан болсо, анан кийин келип дагы улантып, ушул бизнести толук алып кеткенге ар бир адамда мүмкүнчүлүк бар. Ход 10 жашта, ход 50 жашта айырмасы жок. Бул кесипте жаш ылгабайт. Болгону каалоо керек, бир аз убакыт бөлүш керек, бир аз акча бөлүш керек, инструментин алып, бир аз окуп, ошо менен бизнести баштап, кыскасы туугандар, бул байкебиз, мен, сиз баардыгыбыз биригип, биргеликте Кыргызстанда технологияны көтөрөлү. Болду эми ойгонойлу, бизнестерди кылайлы. Технология Кыргызстанда өнүгүп атат, барган сайын заводдор курулуп атат, өсөйлү, өнүгөйлү, чоң Кыргызстанда атын чыгарайлы. Азыр канчалаган окуу жайлар бар. Россияда, Америкада толтура окуу жайлар бар. Окуу жайларды ачайлы, өзүбүз билген билимдерди таратайлы. Мындай айтканда, акыретке куруп кетпейли. Азыр мүмкүнчүлүк болуп атат, үйрөтүп, соопка иштеп, акча иштеп, айтор өзүбүздүн да амалыбызды, өзүбүздүн да кажетибизди бүтүрөйлү. Ошо менен параллельно соопта иштеп, билгенибизди бөлүшүп, азыр мына биз дагы азыр билип билбей анча нерсе калып кеткен болсо, ошону комментарийде толуктап туугандар. Андыктан баарыбыз чогуу ийгиликке жетебиз. Андыктан бул видеону бөлүшкүлө туугандар. Баардык кыргыз байларга 24 12 вольт атор технология менен иштеген баарына жиберебиз. Анан ой пикирди сөз жаза кетиңиздер. Кандай кемчиликтер болуп атат, же кандай жакшы ойлор болсо сөз жазыңыздар, баарын окуйбуз. Биз ошо менен мотивация алып, ошонун негизинде видеолор тартабыз. Андыктан баарыңарга чын ден соолук, бекем ыйман, баарыңарга салам алейкум. Салам алейкум.